Мына көрүңүз, үйүм толтура жин дейт да. Бүгүн ушундай маселелерге элдер көбүнчө кайрыла турган болуп калды. Үйүмдө жин бар, өзүмө жин кирип кетти, жолум жүрүшпөй атат, ишим жүрүшпөй атат. Маселе үстүнө маселе, дордойдо базар кылам, ишим эч жүрүшпөйт, же жин кирип кеткенби кандай деп айтор, эмне болбосун өзүн жинге киргизип алгандай, же жинге такап алгандай. Карап турасың, көрүп турасың ал адамды. Ичинде эч кандай жини жок. Ишим жүрүшпөй атат дейт да. Ишиң жүрүшпөй атканын себебин сурап келсең, же кесиби жок, же диплому жок, же нормальный жакшынакай жерде иштебейт өзү. Анан ушу ишим жүрүшпөй атат, жин кирип кетти, андай мындай деп ар бир нерсени жинге таштайт. Негизи кыскасы, сөздүн кыскасы ушул жин темасы да, урматтуу мекендештерим. Жин не дегени? Жин арабча сөз, бул көзгө көрүнбөгөн, көздөн тосулган деген маанини берет. Биз аны көрбөйбүз, алар бирок жиндер бизди көрөт экен. Жиндин мааниси ушул, көзгө көрүнбөгөн. Биз азыр айтып атпайбызбы, үйүбүздө жин бар, башка да жин бар деп. Өзүңүздү сакташ үчүн намаз менен таза кылып, өзүңүздү туура сактап жүрүшүңүз керек. Себеби Аллах Табарак ва Таала өзү убада берип койгон, жакшы пенделерге, мусулмандарга, салихтерге тийбейт. Качан өзүңүз шайтанды ээрчип, шайтанды устаз дей турган болсоңуз, ошол учурда тийиши мүмкүн жиндер. Бирок өзүңүз таза болсоңуз, эч качан эч ким сизге тийбейт. Жиндин мааниси ошол, көзгө көрүнбөгөн. Учурунда ушул азыр айттык, үйгө кантип жинди киргизбей койсок болот. Жиндер кирет экен үйүбүзгө кадимкидей. Демек ошол үйдү сактай турган сыр эмнеде? 3 күн, урматтуу мекендештерим, жин, шайтан жакындабайт үйүңүзгө, эгер ушул сүрөнү окусаңыз. Бул кайсыл сүрө? Бул Бакара сүрөсү болуп эсептелет. Эгерде ушул сүрөнү окусаңыз, 3 күн жин, шайтан жакындабайт экен. Ошондуктан сүрөнү окушуңуз керек. Бакара сүрөсүн окушту чанда кылбаңыз. Аны кайра-кайра көптөн окуп туруңуз. Жаттап алсаңыз нур үстүнө нур болот, урматтуу мекендештерим. Өзгөчө эркектер жумушка кетет, аялдар кээде үйдө бекер отуруп калганга убактысы дагы болуп калат кээ бир учурларда. Ошол учурларда Куран окуп, мисалы жөнөкөй тамак кылып аткан учурда баягы Американын музыкаларын укпастан, бир артисттин, актёрдун бирдекесин көрүп же музыка угуп тамак кылыштын ордуна ошо Бакара сүрөсүн угуп тамак кылсаңыз, тамагыңызга шайтан, жин жакындабайт, башка болбойт, үйгө жакындабайт. Ошо тамактан жеген балаңыз илимге аракет кылат, күйөөңүз ишчил болот, берекелүү болот да ошо тамактаган. Качан сиз Куран угуп, Куран менен жашасаңыз. Аял киши көп нерсени чечип коет үйдө. Үйдө эле отуруп, аял эч экенин билбейт дейт эркектер, бирок көп нерсени чечип коет. Ошондуктан аялдар ушул нерсени кылганга аракет кылыш керек. Бул деген эркектер азатсыңар, эркектер окубай эле койгула деген маселе эмес. Эркектер да окуш керек. Ишке барарда, келерде ушул сүрөлөрдү окуп жүргөнгө эмне жетсин. Кетсе 20 мүнөт, 15 мүнөт убакыт кетет. Ошондо да тамгалап окусаңыз дагы. Учурунда жиндер асманга көтөрүлүп, периштелерден кабар алып, ошол кабарды адам сымал досторуна жеткиргенге кудуреттүү болгон. Бирок, урматтуу мекендештерим, ошентип кабар алып жүрүп, жылдыздардан бир жолу ошол бир убакта жылдыздарга чыгып кабар алайын деген учурда, асманга чыгып кабар алайын деген учурда, жылдыздардан кандайдыр бир учкундар чыгып, аларды кууп чыгат, жиндерди. Жиндер качышат. Ошол качкан учурда, урматтуу мекендештерим, жиндер бардыгы чогулуп алып, бир өзгөчө нерсе, дүйнө жүзүндө чоң бир өзгөрүү, глобал өзгөрүү дейбиз го, өзгөрүү болгонун билишет булар. Ошол өзгөрүү каякта деп издеп, бири-бирлерине кабарларын жеткиришип, маалыматтарын жеткиришип, каяктан не бар деп бүт жеткиришип, көрсө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлүп, пайгамбарлык учурун алып, Куран окуган учур болот да. Ошол Куранды окуганда, ошол кээ бир коомдор келип, жиндер келип, иман келтиришкен пайгамбарыбызга, көбү иман келтиришкен, иман келтирген да, иман келтирбеген да болгон. Демек, булар биз сыяктуу жашашат, жиндер дагы, адам сыяктуу жейт, алар дагы насил калдырат, бала калдырат дегендей, эркек ургачы болуп бөлүнөт. Биз аларды көрбөйбүз, алар бизди көрөт. Өзгөчөлүгү ушунда. Урматтуу мекендештерим, ушундай экен. Биз окуяларда көп күбө болобуз. Буга жин кирип кетти,
ага жин кирип кетти, кандай кылабыз, айласы кандай, чарасы кандай деп молдокени издеп калышат да. Бир аял бар экен. Аял өзгөчө таква аял экен да. Ар дайым дарат менен жүргөн салиха кыз экен. Өзү жашайт экен үйүндө. Бирок өзү жашаганга бүт бардыгына үлүк экен да. Тамак кылса дагы кошуналарын алып чыгып берип, жарым чыныдан бөлүшүп ар бир нерсесин. Ушундай салиха аялдар азыркы күндө дагы жок эмес, бар. Көз таштап кеткен, же жоголуп кеткен, же ичип кеткен. Бирок ошол эркектин дагы аялдын дагы кызматын кылып жаткан, мындайча айтканда эркек аялдар азыркы күндө дагы бар, жок эмес. Бул дагы ошол аялдардан бири экен да, таква экен. Бардык айылдагылар анын ушул ишине, кылган ишине, амалына бардыгы суктанып карайт экен да. Бирок бир көрө албас аял, ага душмандык кыламын деп бакшынын алдыга барат экен. Бакшыга келип, ушунча тыйын бересиң, мен сенин айтканыңды бардыгын аткарып берем. Ал кызды, ошол аялды айылынан айдаттырып жиберемин. Мага ишенсең болот дейт экен да. Акчасын алды, тыйын тыпырын алды. Андан кийин бул ошо бир жинди ишке салат. Жин буну шерменде кылуу сыпатында кээ бир учурларга жиндерге ушундай касиеттер берилген, кээ бир учурда күчтүү болот, кээ бир учурда алсыз дагы болот, күчтүүсү дагы болот. Күчтүүсү эми бул күчтүү жиндер ифрит деп аталат. Себеби бул тездик маселесинде дагы ифрит деген жин Сулайман пайгамбардын доорунда айтат го. Саба коомунун маселеси окуясы келгенде ифрит деген жин туруп ошо тездик маселесин айтат да ошол учурда. Демек, күчкө толуп турган курак бойдок учур дейбиз го, биз бойдок учурда күчкө толуп турабыз. Ошол учурдагы курак ифрит деп аталат экен да жиндерде. Бул бакшы аял жинди жалдады. Жин келип баягы аялдын кемпир сыпат болуп көрүнүп аялга келди. Аял ар бир нерсени бисмилла деп кылат эле. Тамактарды алып келип койду, бирок жин жешти баштады. Жинде сөк чыкпайт да баягыдан. Ошончалык этти ошондойча жегенин аял киши таң кылып карап турду. Жана бисмилла деп баштаганда кемпир бир башкача болду. Неге? Себеби капыр жин эле. Уккусу келбейт мындай келмелерди, ыйык келмелерди. Аял кишини ар бир жерде аңдып, мынтип жаман көздөрү менен карашты баштады. Аял киши ар бир ишинде бисмилла, субханалла, ла илаха иллаллах мухаммад расулуллах. Ар бир нерседе келме, зикир менен иштерин кылып жатты. Кемпир ичинде күйүп, азыр чыгып асмандарга учуп кеткиси келет, бирок чыга албайт. Неге? Убада берип койгон. Ошо бакшы менен келишим кылып алган. Эмне кыларын билбейт, эмне дээрин де билбейт. Алдында отурат экен, аял киши намаз окуду. Кемпирди дагы намазга тартты. Намаз окуңуз сиз дагы деп эскертти. Намаз бүткөндөн кийин зикирге отурду. Зикирден кийин Куранга отурду. Куран тилават кылып, Куранды окуганды баштаганда кемпир дагы Куранды окуп, өзгөчө бир жүрөгүнө жылуулук нуру келди. Мунун ою кандай эле? Кемпир сыпатында келип, таңга чукур убакытта жаш жигитке айланып, элге чыгып шерменде кылып, ушу мен жаттым. Мына бул силер ишенген аялыңар ушундай деп шерменде кылгысы бар эле да. Бирок таңга чейин бул кемпирге, бул жинге иман нуру кирди жана таңга чукул мусулман болду. Арадан бир канча күн өтүп, бакшы дагы сарсана болушту баштады. Кыжалат болуп, жинден кабар жок, эми кандай кылам, не кылам деп кайтып келип издеп, баягын терезе жагынан аңдыса, ошол жин дагы кошулуп намаз окуп жатыптыр. Демек, баягы бакшы айтты, демек, мындай салих аялдарга, келиме менен, дуа менен, зикир менен жүргөн аялдарга эң күчтүү жиндер дагы зыян бере албайт экен дейт да. Чындыгында үйүңүздү да коргойсуз, өзүңүздү дагы, балдарыңызды дагы, күйөөңүздү да коргоп коюшуңуз мүмкүн, сиз үйдө эле отуруп зикир менен отурсаңыз. Зикир көбүрөөк кылыш керек. Көзгө көрүнөгөн эле эмес, көрүнбөгөн балелерден дагы алыс болуштун жолу ушул дуа зикирде турат да, урматтуу мекендештер. Үйүмдө жин бар дегендер, жана айттык,
үйүңүздөн жиндерди жоготуштун, кууп чыгыштын жолу ошол Бакара сүрөсүн окушуңуз керек. Бакара сүрөсүндө бекем болайлы. Андан кийин дуа кылган учурда көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн бали кырсыктардан сактасын. Көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн. Коронавирус чыгып, ал көзгө көрүнбөгөн вирус болду. Кармай албайсың. Бир дүйнөнү титиретип өтүп кетти го. Бардыгыбыз Кудай деп үйдөн чыга албай отуруп калдык. Демек көрдүңүзбү? Көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн, көрүнбөгөн. Биз көрүнгөн дарттар келсе, аны оңой эле врачка дагы барып түзөтүп алабыз. Бирок көрүнбөгөнү келсечи, бул учурда алсыз болуп калабыз. Ошондуктан көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн балелерден сакталыш үчүн ушул дуа зикирге бекем болайлы.